Президент Садыр Жапаров бүгін 12 сентябрда балван Ақжол Махмотовты грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиону болушу менен куттуктады. Президент Фейсбуктагы билдирүүсүндө ага бекем ден-соолук, спорттук ийгилик каалаган. Азаматсың Ақжол Баатыр, кыргыз элине эле эмес, жалпы эле күрөш сүйүүчүлөргө кызыктуу күрөш тартуулап, таза жеңишке жетиштиң. Кыргыз эли маңдайы жарыла сүйүнүп кубанычында чек жок. Бардыгы алкап Олимпиада алтынын күтүп жатканы жашыруун эмес. Сенин да чоң спорттогу башкы максатың ошол болсо керек. Андыктан сага бекем ден-соолук, спорттук ийгилик каалайм. Бар бол Баатыр деп айтылат президенттин куттуктоосунда. Кечээ 11 сентябрда кыргызстандык балван Ақжол Махмотов Сербияда өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиону болгон. Ол Кыргызстандын тарыхындагы эркектер арасындагы грек-рим күрөшү боюнча алгачкы алтын медаль болду. Балван Ақжол Махмотов 77 кг салмакта финалда венгриялык Золтан Левае менен күрөштү. Атаңдашын 8-0 эсебинде жеңип, дүйнө чемпиону болду. Күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 10 сентябрда башталган, 18 сентябрда аяктайт. Ага Кыргызстандын атынан 15 спортчу барган.